биз ошо эскертүүлөрдөн ыймандуу адамдардын кандай болуш керек жана алардын эмне милдеттери бар, ошол кандай болуш керек. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам 40 хадис деп айткан. 40 хадис. Ким менен 40 сөз жаттаса, 40 сөздү жеткизсе, мына ошолор Алланын алдында кыяматта менин шапаатыма ээ болот деген дагы бар экен. Биз ошо 40 хадис же болсо 40 пайгамбардын осуятын сиздерге жеткизебиз иншалла. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мен үмөтүмдөн кимде ким 40 хадисти жаттай турган болсо, ал бейишке кирет деп айтылган экен. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан мен кайсы хадис, кайсы 40 хадис, кайсы 40 сөз ошону жаттап алалы биз. Ошол мен бейишке кирели. Бирок аны жаттап албас, ошол амал кылуу да зарыл экен да. Биринчиси Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Алла Таалага анын зат сыпатына иман келтирди. Аллаха иман, Аллада иман келтирди, ишен деген сөз. Ал эми бул имандуу адам турбайбы дегенде, анын адеп ахлагын карайбыз, туурабы? Ошо Кудайга ишенген адам эмне кылат? Кудайга ишендиң, Аллаха ишендиң. Ошол замат ал эмнени менден каалап атат. Эмнеси арам, эмнеси адал деп ал адам издеп баштайт. Эгерде сиз менен биз ошол Аллага иманга мен Кудайга ишенем деп туруп деле бир арак ичип атсаң, Кудайга ишенем деп күнөө кылып атсаң, анда субханалла сен дагы деле иман келтирелексиң. Иман дагы эле ошол Алланын берген азабынан корко элексиң, Алланын рахматына сүйүнө элексиң субханалла. Ушундай нерсе экен. Биринчиси Алла Таалага анын зат сыпатына иман келтир. Экинчиси акырет күнүнө иман келтирген. Үчүнчүсү периштелерге, төртүнчүсү китептерине, бешинчи баардык пайгамбарларга, алтынчы өлгөндөн кайра тирүүлүүгө, жетинчи жакшылык жана жамандыкта баардыгы Алла тарабынан экендигине. Бул нерсе эмне? Имандын бир мындай. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам биринчи мындай эле биринчи намаз оку, орозо тут деп айткан жок экен да. Карасаң, пайгамбар биринчи бак тиккен болсоң тамырын кара деп атат. Иман жолуна түштүңбү? Иманды Кудайды тааныгың келди, анда сен ошол тааныган сайын тамырың эмне болуш керек экен? Тамырын карашың керек. Көрүнбөгөн тарабына ишенүү, бул ошол субханалла мындай имандын ишенимдин эң туу чокусу болот дейт. Көрүнбөгөн тарабына ишенүү. Иманды сен өзүңдү имандуу адамды элестете турган болсоң, мындай карасаң бир тамыры терең болгон бак кадимгидей. Эми сен тамырын кандай алып багып аткан болсоң, ошого жараша субханалла эмне болот? Сен мындай бутагы дагы, анын шактары дагы ушундай бир бекем болот. Мөмөсү да ошончо жакшы болот. Эгерде сиз менен биз субханалла тамырын карабай койсок, некен анда бак бат эле кулап калат, же чирип калат. Ошондо да имандуу адам эң биринчиси некен ошо көзгө көрүнбөгөн тарабына ишенимди арттырыш керек экен. Аллах Тааланын өзүнө, анын китептерине, акырет күнүнө, периштелерге, баардык пайгамбарларга, өлгөндөн кайра тирилүү бар экендигине, жакшылыкта жаманчылык Алладан экендигине ишеним кылуу, бул субхана имандын биринчи. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам 7 нерсени осуят кылды. Кийин пайгамбар айтып аткен, андан кийинкиси Алла Тааладан башка ибадат кылууга эч кандай татык зат жок. Жана Мухаммад Аллах Тааланын элчиси деп эмне кылыш керек экен? Иман келти, ишен деди. Ишен. Бир гана Аллага ишен, анын пайгамбарына ишен, болду. Кийинкиси ар бир намазды уга келгенде толук даарат алып намаз окугун деген. Толук даарат алып намаз окугун деп пайгамбарыбыз. Бул осуят. Көзгө көрүнбөгөнгө ишендиңби? Эми акыл денең менен, жүрөгүң менен, дилиң менен субхана ушул нерсе ишендиңби? Эми денең менен кызмат кыл деген сөз. Денең менен. Эгерде мен ишенем деп туруп, денең менен дагы деле болсо намаз окуп атсаң, денең менен дагы деле болсо Кудайды унутуп жүргөн, денең берген денесин кандай нерсеге калыптанган болсо, ошол нерсеге колдонбосоң, кайсы нерсеге даярдалган болсо, ошого колдонбосоң, анда сен дененин акысын бергендин катарына кирбейсиң. Дененин акысын бергендин катарына кирбейсиң. Дагы эле намаз окубай жүрөсүңбү? Анда субханалла, эмнекен дагы да болсо сенин жүрөгүңдө күмөн бар. Белгиле. Эң биринчи кыяматта сурак эмнеден болот? Намаздан болот. Пайгамбар өлүп барат айткан, намаздан корккула, намаз окубай калыштан корккула, намаз тууралуу Алладан корккула деген. Ушул нерсени мисалы намаз ушундай нерсе экен да. Бул мындай жерден эле берилген эмес, асмандан түшкөн өкүм. Курандын ичинде субхан намаз бир нече жолу айтылат. Намаз окугула, намаз тургузула деп айтып берет. Эгерде мисалы алса, ар бириңер билесиңер өз ишиңер бар. Жазып мен тартып атканда камера важный да. Эгер камера жок боло турган болсо, айтат да, камера керек. Тартышың камера. Эмне важный нерсе ошондой. Мисалы, ар бир жумушунда өзүнүн бир важный бир нерсеси болот да. Ошо диндеги эң важный нерсе бул намаз экен да.
Намаз жок боло турган болсо дин жок калат экен. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бул нерсе намаз өкүм кылынып атат экен. Намазга өзгөчө көңүл бургула. Токтотпогула намазды. Кээ бирлер айтышат экен, намазды ушундай ойлошот да, мындай бир азыр намаз окуп туруп тыштап коя турган болсом күнөө болот дейт да. Бирок сен өзүң окубай жүрүшүң өзү күнөө болуп жүрөт да. Окубай жүрүшүң өзү чоң күнөөлөрдөн болот. Окубай жүргөн адамдар чоң күнөөкөр болуп эсептелет. Унутпаңыздар, кыяматта Субхан ошон үчүн жооп берип болот. Эң биринчи намаз субханалла момин үчүн калкан. Момин үчүн субхана кыяматтагы нур болуп эсептелет экен. Аллаху акбар. Андан кийин пайгамбар айтты, зекет берүү. Ушул сөз жаттап алыңдар. Зекет берүү, орозо айында орозо тутуу, эгерде барган каражат жетерлик болсо ажыга баруу дейт. Мына бул милдет экен. Бул мусулмандын субханалла пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам 40 осиятты жөнөтүп атат бизге. 40 осият. Бизге бизде айткан өлөр алдында адам насаат кыла турган болсо, мени мындай кылгыла, мындай кылгыла, мындай кылса кандай, ушинтип осият кылды эле дейт го. Пайгамбарыбыздын осияттарынан 40осунун эмне экен? Ушул 10осу ушул эки болот. Күн сайын дайыма намаздардын ичиндеги сүннөттөрдү калтырбоо. 12 сүннөт намаз бар. Ошол сүннөттүн 12 рекет намаз бар. Ошол экини калтырбай окуш. Кара, багымдатта 2 рекет сүннөт. Пешимде 4 рекет сүннөт абалкы, ана акыркы 2 рекет сүннөт. Кийинкиси субхана шамдан 2 рекет сүннөт, андан куптандан 2 рекет сүннөт. Мына ушул 12 рекет сүннөттү пайгамбар калтырбаган деп атат баягы сахаба. Эч качан витр намазын таштаба дейт. Акыркы эң намаз витр намазын таштаба дейт. Эч качан Алла Таалага шерик келтирбе. Алла Таала эч качан шерик келтирбе. Билесиздер, ширк жөнүндө мен көп айта элекмин, бирок ошондо ширк бул өзгөчө тема бул. Субханалла, анткени себеп ширк кылган адамды Аллах кечирбейт, ал намаз окуса деле. Ширк кылып намаз окуп жүрсөң, бирок дагы деле болсо башка бир нерсеге ишене турган болсоң, намазыңдан пайда жок. Баягы мазарларга барып жүрсөң, жанагындай бир көз аччылар барып жүрсөң, бул ширк да. Бул адамдардын намаздан пайда жок. 5 маал түнү менен намаз окуп чыга берсин мейли. Ал адамдан окуган намаз пайда жок. Ошо намаз окуган адам субхан ширк келтирбеш керек. Алла шерик келтирүү бул чоң күнөө, бардык күнөө кечирилет. Бирок Аллах Таала өзүнө шерик келтиргендерди кечирбейт. Ким ширк кыла турган болсо кечирбейт субханалла. Кийинкиси ата-энеге тоң моюндук кылбагын деди пайгамбар. Ата-энеге тоң моюндук кылбаган. Алар керек болсо эмне? Аны балаңды, аялды кетир десе дагы деп айтат. Бирок бул тоң моюндук деген сөз субханалла, мындай ага моюнуңарды мындай катуу кылбагыла, алар катуу сөз сүйлөбөгүлө. Мындай айткан моюнун үстүндөгү акылыңды туура иштет деген сөз да. Ата-энеге тоң моюндук кылуу жөнүндө биз айтып бергенбиз, бирок ошол үчүн бул пайгамбарыбыздын осияттарынан. Ата-энеге тоң моюндук кылуу арам болот. Алар кандай болсо дагы ошо энесине, атасына каршы чыккан бала субханалла эртең кыяматта өтө оор акыбалда болот. Мен көчөдө айттым го, ошол жана сахабанын келме оозунан чыкпай калган туурасында. Ошол келме чыкпай кала турганча даражада. Өзгөчө нерсе сактаныш керек. Ата-энеге тоң моюндук кылыштан сактаныш керек. Кадимки деле сактаныш керек. Жетимдердин малын адилетсиздик менен жебе деди пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Жетимдердин малын жебеш керек. Жетимдин малы эмне экен? Арам болот. Жетим качан десе, кандай десе, 12 жашка чейин балакаттан өткөндөн кийин жетимчилик жок негизинде. Ошо 12ге чейин эмне экен, ал адам субханалла ошо жетим ошонун акысын жеп алат. Бирок негизи кандай болсо да ата-энеси жок боло турган болсо, анын акысын жөө, анын мындай укугун тепселөө, аны кемсинтүү субхана шарият арам болот. Качан бир үйдө жетим боло турган болсо, ошол үйгө жаман, ошол жетимге жаман мамиле кылына турган болсо, ошол үйгө Алла Тааланын каары түшүп турат. Кайсы үйдө жетим боло турган болсо, жакшылык мамиле кылып турган болсо, ошол Аллах Тааланын рахматы, нуру төгүлүп турат. Кимде ким ушу жетимдин башын сылаган болсо, анын канча түгү боло турган болсо, чачында, башында, ошончо күнөө кечирип, ошончо сооп жазылат. Жетимдердин маселеси ушундай. Өмүрүңдө бир жолда жетимге мындай бир садака кылбай, жетимге бир жолу жакшы карабай өтүп кете турган болсоң, анда сен арманда эле кеткен адам сыяктуусуң. Жетимдерди издегиле. Аларды ушундай бир колуңда боло турган болсо, ошону кепилдикке алгын. Жетимге мейли атасы жок болсун мейли,
энеси жок болсун, тоголо жетим болсун. Негизинде баягы кыргыздар энелүү жетим, эрке жетим, атасы жетим, арсыз жетим айтылып берет го. Бирок кандай болсо да жетим деген сөз бар да. Бир жакта бир нерсесинен кем, алдында бир рахат же болбосо бир сен менен мен көрүп аткан ата эненин эркелетишин, же болбосо атасы менен барып атасында жолу жобосун көрсөтүшүн көргөн эмес да. Ал эмне болгон? Атанын мындай акыйкатын көргөн эмес. Ал энеси жок боло турган болсо, субханалла, баягы эненин жакшылыгын көргөн эмес. Эненин мээрими төгүлгөнүн көргөн эмес. Ошон себептен экөөнү ажыратпаганга аракет кылыш керек негизиндечи. Баы ажырашып деле ошондой талкаланып кетип атпайбызбы? Бирок ошондо болсо дагы субханалла ушул нерсени балдарды үзбөгөнгө аракет кылыш керек. Колдон келишинче субханалла. Мейли сенин жашооңдо бир нерсе сынсын, бирок ошол нерсеге апарбаганга аракет кылыш керек. Субханалла. Бир эмен өтүп калдым баягы. Энеси өлүп калган экен. Анан атасы үйлөнөт экен менен. Анан бир күнү баягы сурайт экен, балам, сенин эмен кандай? Апаң кандай экен десе, жакшы эле дейт экен. Жакшы дейт экен. Эмнеси менен жакшы? Кандай нерсе десе, айткен, мурунку дейт энем дейт. Бул энем дейт да. Айттыбы дейт, бир нерсе кылам деп. Ошол нерсени кылат экен. Бул жагы жакты дейт. Некен азыр ушуну кылбай отурган болсоң, чай бербейм деп коет экен да. Чай бербей коет экен да. Бирок мурунку өзүмдүн энем дейт да, чай бербейм деп урушуп койчу дейт да. Бирок жаман кылсам да кайра чайымды берчи дейт да. Айырма ушул экен деген да. Жакшы мамиле кылып атат. Бирок субханалла, чай бербейм деп койсо, чай бербей коет экен да. Бирок өзүнүн энеси чайды эмне кылса деле, бербейм деп уруша турган болсо деле, бирок жаман кылып жүрсөң, аткарбай койсоң деле, кайра чайды берет эле дейт. Акыйкат ушул экен субханалла. Кийин пайгамбар айтат, арак ичпе. Арак ичпе. Арак билесиз, мындай кандай десем, жаманчылыктын энеси, тамыры арак. Арактын субханалла ушунча зыяны өтө чоң. Ошон үчүн Алла Таала Куранда 3 мезгилде айтылып турган, арам кылынган. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам болсо ошол аракка аракет кылган адамдан бери тозокко түшө турган айтылат. Бул дүйнөдөгү арак ичкен адам, аракка өтө берилип кеткен адам эмне экен? Эң бул зыян тарткан нерсе. 3 түрлүү адам бул дүйнөнүн рахатын тарта албайт дейт. 3 түрлүү адам бул дүйнөнүн рахатын билбейт экен. Биринчиси, мындай бир жанагындай мергенчиликке берилип кеткен адам бул дүйнөнүн рахатын унутуп калат экен. Кандай десе, баягы жалаң эме аркасынан, тоо текенин аркасынан жүрө берип, бул дүйнөдөгү жанагындай рахаттарды унутуп калат экен. Аялды рахатын, бала рахатын, бир тууган рахатын, анын оюн баары ошо тоо таш жүрө берет экен. Экинчиси, субханалла, баягы кумар оюнуна берилип кеткен адам. Бул дүйнөнүн рахатын ала албайт экен. Анан субханалла ошо кумарга берилип кеткен сенен. Үчүнчүсү, аракка берилип кеткен адам бул дүйнөнүн рахатын таба албайт экен. Мындай бир эң жакшы деген нерселердин жытын жыттай албайт экен. Эң жакшы деген нерселердин даамын тата албайт экен. Эң жакшы деген нерселердин бул дүйнөдө мындай мамилесин, ошол нерсени көрө албайт экен. Анын ою бузулуп калат. Ошол себептен мындай Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам арак дейт, бул жаманчылыктын энеси деген. Эне деп эмне үчүн ушуну айтты? Анткени себеп ал тууйт экен да. Анда дайыма жаманчылык төрөлүп туула берет. Бүтпөйт экен да. Ошол себептен арактан алыс бол. Арак ичпеген dedi Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Андан кийинси зына кылба dedi. Зынадан тартыл dedi. Алладан корк. Эртең кыяматта Алланын жооп бериби бар. Карыз боло турган нерседен коркуш керек экен. Кийинкиси жалган касам ичпегин. Жалгандан касам ичпе. Анткени себеп жалган касам адамды бул дүйнөдө кор кылат, ахиретте шерменде кылат. Жалган күбөлүк өтпөгүн. Бир адамга жалган күбөлүк өтпөгүн дейт. Жалган күбөлүк деген сөз көп нерсе бар да. Азыркы деле заманда көп го ушундайлар. Адамдар акчага сатылып күбө эме кылып күбө өтүп беришет, жалгандан бирөөнү каралап беришет. Бул каралоо бирөөнү жалгандан шариятта да арам болот. Унутпаш керек, субханалла. Алдыда ушундай бир өрөөн бар. Ошол өрөөндөн өтүп барып ар жагына бейишке киришиң керек болот. Ал өрөөн отко толгон болот, чаянга толгон болот, жыланга толгон болот. Бирок ошол нерседен өтө алышың мүмкүн, өтө албай алышың мүмкүн. Бирок сенин кылган амалың бул дүйнөдөгү субханалла. Эмнекен сени ошол өрөөнгө жак түбөлүктө калтырат, же болбосо өрөөндөн өтүүгө мүмкүнчүлүк берет. Жалган күбөлүк өткөндөр эч качан ал өрөөндөн, тозок деген өрөөндөн өтө албай калат. Аллах сактасын. Аллаху акбар. Нафсинин каалоосуна жүрбөгүн деди Пайгамбар. Өзүң каалаган нерсе менен эле өзүң жашооңду субханалла, мен ушуну каалайм. Нафсиңдин жашоо каалоосуна берилип кетпегин. Анткени нафси дейт, адамды дайыма өзү менен бирге сүйөт. Ибрахим Адхам деген ушундай бир чоң бир каддасалла сирруху болгон бир чоң бир аалым өткөн экен да. Ошол Олия зат бир күн ушундай дейт экен. Эй нафсим дейт экен.
Сен мени азгырбай эле койчу дейт. Мени азгырбай эле койчу. Билесиңби дейт. Сен мени азгырганың менен дейт. Мени азгырганың менен. Мени азгырганың менен. Мен тозокко түшө турган болсом, сен да кошо мени менен түшөсүң. Андан көрөк мен азыртан эле намаз окуй берейин. Ордотуп берейин, ушу таквачылыгын кыла берейин. Сен баш ийип кой, иншалла эртең бейиште жыргайсың деген экен да. Көрсө, нафси деген нерсе ушундай экен, нафси каалоо. Бу нафси деген субханалла инсанга эмне апарат келет экен? Дайыма коордуу, кайгы алып келе берет. Нафси субханалла эгерде бир нерсеге киришип алган болсо, мекен ал камчысы жанагындай бир кой айдаган же уй айдаган камчы сыяктуу экен. Ал айдап кирип кете берет экен. Нафсиңди тыйганга үйрөнүш керек экен. Нафсиңди канча болсо да ошо тыйганга аракет кыла бериш керек. Нафсиңди тый. Эгерде нафсиңди тыйган болсоң, баардык нерсеге жетесиң. Шүгүр айтканга көбөйтүлүп берет. Нафсисине тыя албаган адамдар эч качан эмне тойбойт экен да. Алла эч сактасын. Мусулманды гыйбат кылба деди пайгамбарыбыз. Мусулманды ушак кылбаган, анын аркасынан аңдыбаган. Анын кемчиликтерин айтпаган. Эгерде ал кемчилигин айта турган болсоң, чоң күнөөкөр болосуң. Ошо эгерде анда бар боло турган болсо, сен ага эки эсе зулумду кылган болосуң. Аны кордогон болуп эсептелесиң. Ошо мусулманды гыйбат кылбашы. Гыйбаттан өзү ушундай тартыныш керек, ушактан. Ушак бул адам үчүн, мусулман үчүн некен чоң бир мындай бир келечектеги мындай бир сонун барып туруп, жолдон ушундай бир базарга барып, мынакей деп соода кылайын десең, чөнтөгүңдө акчаңды урдатып ийген сыяктуу. Анткени эртең күнү кимди ушак кылган болсоң, ал сенден эмне кылат? Ошол болгон нерсесин талап кылат. Болгон нерсесин талап кылат дагы, субханалла, ошол нерсесинде сенин соопторуң баарын алып коет экен. Таза аялга доомат кылба. Ошондой эле эркекке дагы доомат кылба. Таза эркекке доомат кылба. Доомат деген сөз субханалла, аны бир бузуку эмес аялды бузуку деп айтпа. Бузуку эмес эркекти бузуку деп айтпа. Анткени субханалла ошо далилиң болбосо, кыяматта Аллахтан жооп бериш болуп калат экен. Кийинкиси мусулманга кек сактаба. Мусулманга кек сактаба. Кек сактоо бул оору болуп эсептелет. Пайгамбар ошон үчүн бизде айтат, 1,5 миң жыл мурун пайгамбар салсам кек сактабагыла деп. Кек сактаба. Анткени кек сактап алган адамдар эч качан бул дүйнөдө тынчтык ала албайт. Жүрөктөрү күйүп тура берет. Өлүп атканда дагы субхана келменин чыгышына зыян берет. Өлүп аткан мезгилде дагы кек сактап жүрө турган болсоң, сенин ушундай өлүмүң катуу болуп калат. Кек сактаба. Кандай нерсе болсо да кечир. Кечиримди үйрөнгүлө субханалла. Оюн күлкү менен алек болуп албагын. Анткени себеп субханалла жаштык инсанга илим, билим алыш үчүн берилет. Орто жаштык субханалла ойлонуп адамдарга тамбих кылыш үчүн берилет. Ал эми каарлык дуа кылып, үммөт үчүн дуа кылыш үчүн берилет. Кимде ким субханалла ушул нерсеге көңүл буруп албай, бул дүйнөгө жана оюн күлкүгө берилип кете турган болсо, анда ал адам жөн эле кандай десем, кыргызда болсо мындай деп айткан да. Жаш кезиңде жалжаң болсоң, карыганда калжаң болосуң. Эмнеси бүгүн оюн күлкүгө берилип, тамаша зоок менен жүргөн адамдар, эмне эртең карыганда кафеге барып тайраңдап бийлеп калат да. Эмне кылаарын билбей калат. Ойлошот көпчүлүктөр субханалла, мен ушундай бир жизни радостныймын, кандайча, кандай эле, мындай өзүн аябай мындай современный көрсөткүсү келиши мүмкүн. Современный көрсөтпөй эле койгула өзүңөрдү. Кереги деле жок нерсе. Мындай жаштар менен сүйлөшө алам. Мен субханалла каарсам да мен мындай навороченныймын жанагындай ушундай нерсеме, ушундай бир болбош керек. Өз мезгили менен болсун. Кээ бирлер айтышат субханалла, эми мен эмне карган кемпир белем же болсо карган чал белем дейт. Жок, өз мезгили менен болгон жакшы болот. Өз мезгили болгонду үйрөнгүлө. Эгер сен кандай жүргөн болсоң, ошо жараша субханалла эмне болот? Берилет. Сени көрүп өсөт. Өз мезгили менен болуш керек. Адам өзүнүн жашы менен болгон жакшы болот, машалла. Өзүнүн жашы менен болгон жакшы болот. Кыяматта чоң нерсе ушул нерсе. Оюн зоокко катышып албагын. Оюн зоок сени бул дүйнөдөн ахиреттин иштен алегин алып койбосун. Bir adamды кемситип, анын нерсеси менен, анын боюна же болсо ушундай бир нерсесине кийлигишпе дейт пайгамбар. Бою кичинекей бирөөнү кемситип, кодо деп айтпа деген экен пайгамбарыбыз. Кодо деп айтпагын. Кандай экен? Кемчиликти субханалла Алла Таала Куранда даже мындай мыйгыңар менен дагы, мыйык менен мындай намек берип та субханалла ушундай нерсе кылбагыла дейт.
Bir adamdын subhanallah кемчилигине кийлигишпеш керек. Кемчилиги толтура subhanallah. Баары бирөөнүн кемчилигин көрүп атсак, ошол нерсе өзүндө эле болуш керек негизиндечи. Өзүндө бар эле нерсени айта бересиң. Ошол себептен пайгамбарыбыз ушуну айтып аткан. Бирөөнүн үстүнөн күлбөгүн. Бирөөнүн үстүнөн күлбө. Оргассаң терең казба дейт, өзүң түшүп калышың мүмкүн. Күлгөнгө күлө жетем дейт кыргыздар. Ушундай нерсе. Канча деген адамдар subhanallah өз тагдырын өзү талкалайт экен. Бирөөнүн үстүнөн күлүп алып, эртең күндө subhanallah өзүңө салып күлө турган адамдар табылат. Ошондой нерсе экен. Мусулмандардын ортосуна сөз ташыба. İmam Şafii rahimehullah taala'nın убагында bir adam келип айтат экен. Ey дейт, сени дейт базарда адамдар сени шылдыңдап атат дейт. Адамдар сени subhanallah эмне кылып атат? Ушундай бир кемчиликтериңди айтып, сени ушундай бир кулдун, күңдүн баласы деп айтып атышат. Дегенде ооба дейт, мен күңдүн баласымын дейт. Бирок сен эң жаман иш кылдың дептир. Эмнеге мен анда эмне иш кылдым десе айткан. Адамдар дейт, базар тараптан мени көздөйт, жан огун аткан экен дейт да. Ал ок келип туруп, subhan орто жолдон түшүп калыптыр дейт. Сен ошол окту алып келип туруп, кайра менин жүрөгүмө сайып салмай экен. Көрсө subhan бирөөнүн сөзүн ташыган адам ошону өлтүргөндөй эле, ошол эле күнөө кылып аткандай эле болот. Эч качан күмөн санабай эле койгула. Эгер сага бирөө жамандап келсе, ошону алысыраак кеткенге аракет кыл. Бирөөнү жамандап келип аткан адам сени сөзсүз жамандайт. Бүгүн бирөөнү сатып салган адам, сен ал менен дос болбойлу, а мен тигини патстап, ал сени бир күн ушундай кылат. Жашоо өзү ушундай нерсе, subhanallah. Эмнени көрсөтүп аткан болсо, ошол нерсесин ал сөзсүз кылат. Пайгамбар сону айтып атат, ошол себептен бирөөнүн үстүнөн күлбөгүн. Мусулмандардын ортосуна сөз ташыба, ар дайым Алланын жакшылыгына шүгүр кыл. Аллах берген нерсени жакшылап шүгүр кыл. Шүгүр дегенде ар ким аркандай түшүнөт экен. Бүт нерсеге шүгүр айтыш керек. Сенде болгон нерсе башка бирөөндөй жок да. Шүгүр айтыш керек. Ден соолук жагынан болсун, кийим жагынан болсун, жашооң шартынан болсун, бүт жагынан subhanallah шүгүр айта бериш керек. Анткени шүгүр айткан бай болот subhanallah. Бай болот деген жүрөгү тынч болот деген сөз. Жүрөк тынч адам бул дүйнөдө бактылууларга катары болот. Кырсык жана кыйынчылык келсе сабыр кыл. Өзүңдү тыштап салбагын. Кырсык жана кыйынчылык келсе сабыр кыл дейт пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Кырсык жана кыйынчылык келсе сабыр кыл. Өзү кырсык дайым болуп турат. Күнүгө 99 жолу келет үйүңө. Тыкылдатып сен жанында турат. Ээрчи болот экен көбүрөөчү. Ээрчи болот сен. Кырсык дайыма ээрчи болот адамды. Унутпагыла, бүгүн ушуну жыргап жүрөм десең, эртең жыргал эмес болот. Кыргызда сөз бар да, гүлүп ушу гүлгөнүбүздү Кудай насип кылса экен, же болбосо ушундай эме кылса, кабыл кылса экен дейбиз го кээ бирде. Катуу күлүп алып кой ушу Кудай ушу насип кылса экен. Бул илгертен калган сөз да. Эмне үчүн дегенде, биздин ата-бабалардын баардыгы ушу пайгамбарыбыздын осуяты менен чоңойгон да. Ошол себептен ушул сөздөрдүн баардыгы тең дин шарият. Дин шарият. Көп убактарда мындай, биз өзү түшүнбөй калабыз эмне болуп атканыбызды. Көп убактарда сен subhanallah бүгүн жакшы кийинип, курсаң ток, ушундай туруп, аркасында чоң бир нерсе күтүп турганын унутпаш керек. Эгерде сен subhanallah бүгүнкү күндө курсаң тойбой, кыйналып атасыңбы, анда сен унутпашың керек. Ошол жакшылык сага Кудай берсе алдыда ушундай жакшы күтүп турат, сенин акылың жетпей калат, мээң жетпей ушу айланып кетиши мүмкүн да. Ушундай нерсе күтүп турат. Ошол себептен кырсык бала келгенде сабыр кылуу деген нерсе, ошого бир аз сабыр кылып турсаң, эмне экен? Алла Таала ошого бир жаманчылыктын аркасында 2 жакшылык берет иншалла. Унутпаш керек. Бул жерде карасаң көп бизнесмендер, Кыргызстанда бизнесмендер, же дүйнө жүзүндөгүлөр, жана чоң ийгиликке жеткен адамдардын мындай өмүр баяндарын окусаңыздар, бардыгы тең subhanallah же жетим болгон, же болбосо subhanallah ушундай жаман оорчулукта жашаган, эч ким көрүнмөс. Же болбосо таптак кедей болгон да. Эмне десе, айтат, биз ушул нерсеге көнүп калган экенбиз. Биз кичине сабыр кылып турдук. Андан кийин ушундай ачылып кетти. Көбүнчөсү ошол сабыр кылган себебинен Алла Таала ошол жагын ачып койгон. Биз алсыз биздин жаштарыбыз, биз деле мисалы алса, азыр эле боло калса деп элебиз да. Таптап эле үстүңө түшүп калса. Монтип эле үстүңө көзүң жумсаң эле дайым айтам, көзүң жумсаң эле асабняк болуп калса. Анан монтип ачсаң эле subhanallah дагы эмне 570 туруп калса. Анан монтип ача калсаң эле subhanallah дагы бирөөлөр туруп калса. Монтип ачсаң эле колуңда монча карточка турса, баарына миллион сомдон. Бул андай болбойт экен да. Андай болбойт экен.
андайларды болуп калгандар, ата энесинен ушундай мурас калгандар. Же наркоман болуп кеткен, же болсо субханалла жашоодун баары талканып кеткен. Көп убактарда биз бирөө үчүн жашаганды үйрөнүп алганбыз. Бирөөнү даярдаганды көрүп алганбыз. Бирок акыйкат адам субхана өзүнө келген кырсыкка, өзүнө келген жакшылыкка субханалла бирөөнө сабыр кылып, бирөөнө шүгүр айтканды үйрөнүш керек. Бул сенин жашооң. Сен миллион балама, аялыма, бир туугандарыма дегениң менен деле субханалла акыр түйү анын баардыгы тең сеники эмес. Сен эмне жесең, эмне ичсең, кандай жашап кеткен болсоң ошо сеники. Эмне куруп кеткен болсоң. Ошон үчүн Лермонтов беле, я памятник себе возвек, нервы торный. Лермонтов? Я. Лермонтов. Да. Дегеним субханалла. Эмне экен? Сен өзүңдүн жашооң менен мындай бир өзүңө мындай памятник же болсо эртеңки кала турган нерсени даярдап кеткенди үйрөнүш керек. Үйрөнө бериш керек. Баландай ушундай дедиле, ушунун жолун чаптым мен. Саясат жагынан айткан жокмун. Балки субханалла жашоо жагынан. Бир адамга үлгү бол. Жоктон бир адамга үлгү болгонду үйрөнүш керек. Бир адамга үлгү бол. Бир адамга субханалла жоктон мындай бир үлгү чыдап келе турган болсоң, жок акча табуу жагынан эмес. Адамгерчилик жагынан. Алги субханалла ушундай бир кыйналып турган адамдын жанына туруп ушундай бир жакшы бир насаат айтууну. Ушундай нерсе. Алланын азабынан коркуп жүргүн. Анткени ал азап сенин аркаңда ертип жүрөт. Туугандар менен тууганчылыкты байланышты үзбө. Туугандар менен тууганчылык байланышты үзбө дейт пайгамбарыбыз. Туугандарың жаман болсо дагы. Биринчи тууганчылыкты курган адамдын эң жакшы тууганчылыкты курган адамдын эң жакшысы ким десе, сени менен тууганчылык үзүп кеткен адамга биринчи барып кол берип саламдашкан адам ошол тууганчылык курган адам болот. Ал мага мындай мамиле кылат, мен деле ушундай мамиле кылам деген адам ал андай болбойт. Ал субханалла тууганчылыкка жатпайт ал. Тууганчылык сенен үзүп кеткен адам, сени жамандап аткан адам аркасынан ошол нерсеге көңүл бурушуң керек экен. Тууганчылык бул силай рахим түрү. Мен дайым айта берем, силай рахим тууганчылык бир түрү туугандар. Силай рахим кыяматта күбөгө өтөт. Бир тууганчылык. Алла, ким мени үзгөн болсо, аны сен бүгүн жакшылыгын үзүп сал. Ким субханалла тууганчылыкты курган болсо, сен рахматыңды бүгүн жадыр дейт. Кыяматта айтат. Анын күбөлүгү өтөт. Туугандар менен төбөлөшүп жүргөндөр, тууган менен субханалла катышпай жүргөндөр, анын кемчилигин айтып жүргөндөр, ага кылган нерсесин доомат кылып аткандар, булар субханалла акылсыз адамдар. Тууганчылыкка көңүл буруш керек. Мен дайым айта берем, мисалы, качан дем салдырып келгенде сурай берип отуруп, канчадасың, канча бир туугансың, канча балаң бар? Кээ бирлер канча туугансың деп ойлонуп калат да. Канча 1 2 3 4 5 6. Мына туугандарын эсептейт да, унутуп калган. Канча бир тууган экенин билбей калган. Анткени көптөн бери бар элек да. Көптөн бери телефон чала элек. Көптөн бери катыша элек. Канча болду тууганың менен качан чай ичтиң эле чогуу? Тууганың менен канча болду чай ичкениң? Машалла. Сен таза кыргыз экенсиң, молодец. Ушундай болуш керек. Туугандарыбыз субханалла жардам, алар менен чай ичүү, алар менен субханалла ушундай бир эме кылышы керек. Улуу болсоң субхан атадай бол. Улуу болсоң атадай болуш керек бир туугандарга. Бул нерсе көңүл буруш керек субханалла. Кээде болуп кетет го, бирок ошондо тууганчылык ушундай экен. Туугандарыңа тууганчылык милдетин аткар. Эч бир Алланын жараткан макулуктарына каргыш айтпа. Эч бирөөнө каргыш айтпа. Өлүп кет. Дагы бирдеме болуп кет деген нерсе бар. Негизи каргыш айтуу дурус эмес. Пайгамбар Айша энебизге айтат го, "Эй Айша" дейт, "Каргава" дейт. Каргава. Өзү ушундай айтат. Каргыш субхана ушундай экен да. Бир адамды каргасаң, каргыштан ушундай оозуңан чыгат экен да, анан түз асманга көтөрүлөт экен да. Анан кийин ушундай асманга көтөрүш себеби эмне дейт да? Ушундай бир күчтүүлүк менен түшүш керек болот экен да. Мында күч менен, мисалы асмандан чоң бир үйдү ыргытып турган болсоң да, жерге түшкөндө канча жер талкап кетет турабы?
Ошонун ичинде ракетада учканда мындай отурсам мындай түшөт да туура. Мындайынан түшөт. Ошондой эле субханалла каргыш өйдө көтөрүлүп кеткенде күч менен келип ошо каргалан адамдын дүйүнө келет экен. Эгер ошол татыктуу болгон болсо ошого тиет экен, татыгы жок болсо ошондой эле күч менен каргап аткан адамдын өзүнө келет экен. Тарс эле кирип кетет экен да, каргыш өзүңө тиет экен. Каргышын какпашың болот экен да ошону. Каргыш ушундай экен. Мусулмандын оозунан каргыш чыгып аткан болсо, ал каргышчы мындай тегерем жүрө берет. Сен сага тийбей калып балаңа тиет өзүңдүн. Кызыңа тиет. Өзүң бир туугандарыңа тиет. Ал каргыш эч жака кетип калбайт ал. Жүрө берет жанагыдан коркпой эле. Өлүп кет дедиңби, onu тегерем жүрө берет. Тигиге тагдырын жазылбаган болсо, барып сен өзүң келет да, бирөөнүн, же балаң өлөт, же болсо бир тууганың, же да бирөө. Субханалла. Бир аял күйөөсүн өлүп кет, субханалла. Мен качан барсам өлүп кет эле дей берет. Өлүп кет. Ушундан бир жыргал көрүн. Анан субхан өлгөндөн кийин барсам, алтыным күнүм. Каргышыңа жеттиң мына, поздравляю. Каргап атканда адамдардын жакшылыктары субхан түрү кезинде билинбейт. Жаманчылык эле көрүнүп тура берет. Качан ал сен жаныңан өтүп кеткенден кийин анан эстеп алып, үйүңө субхана баягы нерсе келбей калды, баягы нерсе болбой калды. Жок. Каяктан экен субхана. Сахабалардын бириси экен, астагфируллах. Имам Азам рахматуллахи алейхи өлгөндөн кийин 1000 адам ачка калган экен да. Эч ким билбептир. Имам Азам кылып жүргөн турбай дешкен да. Адамдардын жакшылыктары субханалла билгизбей кылгандар өтө көп. Ошондой эле эркек аялына, аялы күйөөсүнө, бала бакырасына кылып аткан жакшылыктарчы түрү кезинде билинбейт. Качан гана бирөөнү жоготкондон кийин, ошонун орду жок болгондон кийин көп нерсенин кемчилиги билинип калат. Ошол себептен субханалла бул дүйнөнүн акыйкаты ушул эки. Бирөөнү каргаштан мурда, анын кемчиликтерин айтыштан мурда биз мындай кичине бир кезде ойлонуп коюшубуз керек. Кемчиликсиз адам болбойт, унутпагыла. Субханалла, альхамдулилла, ла илаха иллаллах, Аллаху акбар деген тасбихтерди көп айтып жүр дейт пайгамбарыбыз. Анткени булар бул дүйнөдө нур, ахиреттеги некен, бейиштеги даража экен, субханалла. Зикир чаласыздарбы? Күнүгө болбаганда субханалла 100, альхамдулилла 100, Аллаху акбар 100 жолу айтылышы керек. Айт жана жума намаздарынын баарын таштабагын. Айт жана жума намаздарына баарын таштабагын. Анткени буларда Аллахтын рахматы бар. Толук ишенгин. Сага жеткен баардык кыйынчылыктар жана рахаттар баары сенин тагдырыңа жазылган. Аны болбой калышы мүмкүн эмес эле. Ал эми сага жетпей калган нерселер да тагдырыңда ошентип жазылган себептен сен ага жетпей калдың дейт. Эмне болуп аткан болсо, бул тагдырыңда бар болчу, кейбей эле кой. Кап мындай кылсам тигинтип болмок, мындай кылсам эле болмок. Жок, ошо тагдырыңда жазылган болчу. Ошону сен ушундай жашап атасың, ушуну жеп атасың, ушуну ичип атасың. Бул тагдырыңда жазылган болчу. Эгерде сен тагдырыңа дагы бир нерсе жетпей аткан болсочу, ага кайгырбай эле кое тур. Анткени салса пока сен тагдырыңда жок. Бул ишеним мусулмандарды дайым эмне кылат экен? Өйдө кылат экен. Эмне боло элек? Башың ортпага. Эмне болуп калган болсочу, эмнеге мындай болуп калды дебе. Анан келечекте кандай боло берет экен деп сурабай эле кой, издебей эле кой. Мага келет, көчөнүн бирөө эртең кандай болот, мен жашоом кандай болот? Выйди замуж, нет дейт го. Выйдешь иншалла. Ишен да. Не ушундай го? Биздин заман ушундай болуп калды. Адамдар мени мындай бардыгы тең эле мындай, жана кинодогудай сүйүүнү издеп калды да. Анан издеп атышат, издегенче эле караса 35 болуп кетти да. Эркектер деле ушундай болуп калды. Так, байрагын алайын. Так, машинеси бар, үйү бар, бизнеси бар алайын деп атыпчы. Субхана, аялсыз калып атат. Ушундай десе, өзүңдүн тагдырыңды өзүң кечиктирбе. Адамга күнүнө возможность берип турат Алла тарабынан. Күнүгө мисал алсачы, бир адам ушул жерде деп алкин бул жерден туруп бир нерсе сүйлөшүп калсаң эле, бир адам менен бир адам сүйлөшүп кала турган болсочу, бир Алла таала ошо бере турган нерсесинчи, ошол замат сага берип коюшу мүмкүн. Ошол мезгилде мындай современный айтканда тормозить этпе. Ошону колдонуп кал. Иншалла Аллах берет. Бербеген нерсе башың ортпа. Кыргыздар бышпаган ашка эмне дейт? Мурун канатпа дейби? Машалла ушундай нерсе экен. Кыргыздык укмуш ай. Машалла.
Кандай гана учур болбосун, Куран окууну эч качан таштаба дейт. Кандай гана учур болсун, Куран окууну эч качан таштаба. Куранды кандай окуш керек десе, кандай таштабаш керек десе, субханалла, ага амал кылганды таштаба. Курандагы арамды арам де, адалды адал де. Адал жөнүндө өзгөчө карагыла. Тамак жеп аткан мезгилде кафеңерди сурагыла. Адал бекен, эттерди сурагыла, тамактарды сурагыла, адал бекен. Ушундай нерсе көнүп алгыла да. Курандагы Алла Таала арам деген нерсени арам, адал деген адал дегиле. Иншалла ошондо сен Куран окуган болосуң. Эгер Куранды арабча окуй албай атсаң дагы, эгер ошо шариаттагы Курандагы нерсени арам, өкүмүн өкүмдөй аткара берсең, ошо Куранга амал кылган болосуң. Пайгамбардын аркасынан изи менен бассаң, пайгамбар көрсөткөн изи менен бассаң, иншалла сен Куранга амал кылгандай болосуң. Куранга амал кылбасаң, карабасаң, анда субхана жашооң, анда өзүң Алла Таала тарабынан талкалаган болосуң. Аллаху акбар. Адам пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям, Салман, кимде ушул хадистерди жаттай ала турган болсо, кандай сооп берилет деп Салман радиаллаху анху сурады дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям, Алла Таала аны пайгамбар алейхиссаламдар жана аалымдар менен кошо тирилтет деген экен. Мына ушул 40 осуят азыр мен сизге жеткизген. Ушу кимде ушу 40 осуятты жаттаган болсо, ошол адамдар кыяматта шейиттер жана аалымдар менен, пайгамбарлар менен бирге иншалла тирилет экен. Аракет кылабызбы? Түшүндүрө алдыкпы иншалла? Машалла, Аллах разы болгондой болсун. Субханака хамдалла анта астагфирука ва атубу илейк.